Грек-рим күрөшү боюнча балбан Олимпиаданын күмүш медалынын ээси Акжол Махмудов ооруп жаткан кичинекей кыз Арузаттын атасына $15,600 берди. Бул тууралуу ал өзүнүн Instagram баракчасына жарыялады. Буга чейин Акжол Махмудовдун Токиодогу Олимпиада оюндарында ойногон спорттук трикосу аукциондо $26,000 сатылган. Андан кийин ал каражаттын бир бөлүгүн кичинекей кыздын дарылануусуна берерин убада кылган эле. Бүгүн мен Арузаттын атасына $15,600 бердим. Бул аукциондук төлөмдүн жалпы суммасынын 60% түсөт. Калган 30% АПК фондуна, 10% ак илбирсиз тактап калууга багытталган, деп жазды ал. Эске салсак, кичинекей Арузат биринчи типтеги омуртка булчуңунун атрофиясы менен жабыркап келет. Ал Гиннестин рекорддор китебине дүйнөдөгү эң кымбат дарылардын тизмесине кирген Золгенсма дарысына муктаж. Анын баасы $195 миллион сом. Бүгүнкү күндө керектүү сумманын 46% жыйналды. Дагы $105,122,701 сом чогултуу керек.